Ağaylar, ecekeler, iniler. Meksika'ga elçilik açуу boyunca sunuş bolуп атат. Анткени себеби соңку мезгилдери Мексика аркылуу Америка Кошмо Штатына абдан көп кыргызстандар келип атат, кыргызстандык атуулдар. Айрыкча алардын бардыгы Россиянын жараны бар кыргыздар. Анткени себеби Россиялык жарандар Мексикага визасы жок эле келишет. Анан Мексикага келип бул жака өтүп кетип атышат да. Ошон үчүн Америка Кошмо Штатына келген кыргыздардын кыргызстандык мекендештеринин саны абдан көп болуп атат. Ар кандай көйгөйлөргө, ар кандай оорчулуктарга, кырсыктарга кабылгануучулар болуп атат. Мунун бардыгы биздин бийликтин, биздин мамлекет башчыбыздын тыкыр көзөмөлүндө турат. Ошончо биз ушулардын бардыгын эске алып, муну алдын алуу максатында биз 3 багытта иш алып барылып атат. Биринчи бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, биздин мекендештерге мамлекеттик деңгээлде мыйзам бузбагыла, башка элдин мыйзамын сыйлагыла, алдамчы топторго алданбагыла деген сыяктуу. Экинчи эң маанилүү ушу Мексика менен байланыш дипломатиялык мамиле жок болчу. Ошону калыбына келтирип, Мексикага элчилик ачуу сунушун көтөрүп чыктык. Бул маселе азыр каралып атат. Чындыгында бул абдан маанилүү, себеби биз Мексика менен мамилени, дипломатиялык мамилени мамлекеттик деңгээлде чыңдоого жетишсек, бул биздин атуулдарга чоң өбөлгө болот. Себеби Мексикада кармалышып, Мексиканын аткаруу жанагы күч органдарынын да кармалган кыргыздар көп болуп атат. Мунун бардыгын маселесин чечиш үчүн сөзсүз түрдө биздин Мексикада өкүлчүлүк керек болуп атат. Анткени себеби ансыз бул маселени чечүү дээрлик мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул маселени жылдырып атабыз. Себеби ошо. Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Азыркы тапта Чикаголо, Америка Кошмо Штатында сиз айткандай, бул жакта кыргыздардын көпчүлүгү ошо Россия жергесинен келген кыргыздарда, анан орус паспорту менен кыргыз бийлигинин ортосундагы Мексикадагы өкүлчүлүктү ачууда иш алып баруу кандай болот? Бул жакта орустардын Россияндагы тиешеси болуш керек болуп калат, эгерде көк паспорт боло турган, ой жок, российский паспорт боло турган болсо. Бу жерде сөзсүз түрдө мындай документалдуу түрдө алганда кыйынчылыктар болот, бирок биздин кыргыздардын кыргыз экендиги, кыргыздын тилин билгендиги, ошол эле мезгилде кыргыздын паспорту бар экендигин билебиз да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ар бир кыргызга кандай болгон учурда дагы жардам беришибиз керек. Бул мамлекет башынын негизги талаптарынын бири. Буга чейин бул жака келген атуулдардын саясий себептери менен баш баанек сурап атуулдук алган же грин карт алгандарга жардам берилген эмес. Мамлекет башчысы мына жаңыдан Садыр Кожоев шайлангандан кийин Америка Кошмо Штатындагы бардык атуулдарга бирдей карагыла, бирдей жардам бериле деген талап бар. Ошон үчүн азыр бардыгына жардам берип атабыз да. Ошон үчүн бул маселенин бардыгы чечсе болот. Сроктор кандай коюлуп атат агай? Азырынча кайсы стадияда качан болуп калышы мүмкүн? Мунун жолдору көп. Муну буюрса жакында угасыңар чечилип калат. Бул жылдын аягына чейин мүмкүн. Рахмат.